Саламатсыздарбы мекендештер, саламатсыздарбы футбол сүйүүчүлөрү. Кыргыз спорт дебютант болчу, дал ошол дебюттук бөлүгүндө дал ошол бүгүнкү оюн жыйынтыгында өзгөчө кызыктуу болорун Эржан Токотаев экөөсү азыр кимиси 64, Арслан Бекбердинов 78, Алексей Лобов 91 жана Владислав Хамутов уланат. Жана айпактын ичине кирди дагы, андан кийин сокку өйдөлөтүп жакынкы бурчту камалат. Азырынча эч кандай белги берген жок. Жакынкы бурчка келди жана гол! Барс эсепти ачты. Дал ушул топту дарбаза торуна чулгады. Демек кичин голдук пастын ээси бул жерде Каймерк. Жок, мына Каймерк азыр пас берди жекеме жеке жана бул жерде сокку тамай эми карап жүргөн ошол ачык булактарда кайрадан пайда болот. Ал мезгилде Барс чабуулда сокку жакынкы тооздукту элестетип көрүңүздөр. 1-орундан 5-орунга бара жаткан. Азыр бул соккудан кийин Кайрат Жыргалбек уулу тепти. Алардан 3 упай алуу өтө кыйын болот. Себеби Абдышата Ариканды алып келген билесиздер. Азыр бул чабуулдан кийин дагы бир сокку. Бул жерде Бекбердинов сокку, карасаңыздар, катылган сокку. Ага каршы Бекбердинов, Кайрат дагы бир сокку затты жана сейф Эржан жактан Айзар Акматов, Кайрадан Арген менен, Арген өзгөрүп бара жатат. Арген Хамутовдон өттү жана Арген кандай сок. Каймерк айпаттын ичине жүктөдү жана баш менен сокку. Дарбазачыны карасаңыздар, топтун туушунан дал ошол жака пас четти. Эрмек Кенжебаев жүрө, жок ал арт экен. Жана бул жерде кетишти Артем Белый. Жана Кимиден чыгарып берүү. Баш менен сокку дагы бир. Азыр мына эми Кайрат баратат. Бул рет оң канаттан Кайрат, көрдүңүздөрбү кандай ылдамдыктын ээси. Жана анын чыгарып берүүсү. Азыр бурчтан чыгаруу болот го дейм. Айпанттын ичине жүктөгөн жок. Жана убакыт бүтүп калды окшойт. Дал ушундай ышкырык убакыттын бүткөндүгү тууралуу биринчи таймдын азырынча эсеп 1-0 Бекжан Сагым. Лиганын 18-турундагы борбордук беттеш, бүгүнкү күндүн чыныгы борбордук оюну Максим Илюсисын тараптан. Экинчи таймды чабуул менен баштоодо Кими чыгарып берди. Жана кандай сонун бутуна келген болчу-то. Болот жогорку лигада. Ал жакта стадиондор курулууда. Азыр болсо, топту чыгарып алды, бирок кайрадан бар деп ошондо айтып калабыз. Ал эми оюндун өзүнө келсек, мынакей азыр алга чабуулда, экинчи таймда алар активдүүрөөк болуп жатат. Айпанттын ичине топ кирди. Жана акыркы көз ирмемде ушул жерде бул жакта Темур Чагадзе бар. Чагадзе айпанттын ичине кирди. Чагадзе тепти. Алыскы бурчту камалууга алды Темур Чагадзе. Азыр Барс чабуулун баштайт оң канаттан. Кайрат Жыргалбек уулу, анын ылдамдыгы керемет экен билесиздер. Ал топко жетти жана пас берди сокку. Анхель Санчес сул жака турушу керектигин айтып жатат. Азыр сокку кооптуу. Алыскы тогуз пас Кай бул жерден чыгарып бергенден кийин топ кайда? Топ артка кайтты. Альвес да Силва чабууланат. Жана дагы бир пас, Каймерк тепти жер аркылуу. Каймерк дагы бир рет тепти жана бул жерде аткарууга талап кылынат. Азыр сокку коргоочудан кайтты. Чыга келип азыр болсо Мунир Абдисалам топто. Мунир гол жарат. Да Силва ачык, бирок өзү да Силвага жетти. Жекеме жеке жана гол эмес. Экинчи голду жаратканга алга Кими Артем Белый менен жана Киминин чыгарып берүүсү. Дагы бурчтама топ орун алат. Алууда Кайрат жана жеткирип берди бош бурчка, гол! Барс экинчи голун жаратты. Бир оюнчуга аз экенине карабастан Матовдон. Жана финалдык ышкырык, урматтуу көрөрмандар. Ошентип мына 18-турда алга жеңилүүгө дуушар болду.